Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Дагы 3 жаран коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Алардын бири аял, 2 эркек. Коронавирустан жабыркагандардын саны жалпы 144, алардын ичинен 6 бейтап жандандыруу бөлүмүндө жатат. Хронология. Өткөн суткада Бишкек шаарында 99 жаран эреже бузду. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Оразалиев бүгүн 4 апрелге караган түнү эрежеге бузгандар тууралуу онлайн маалымат жыйын берип жатат. Борбор калаада өткөн суткада 99 жаран эреже жана тартип бузду деп кармалды. Кармалгандардын ичинен 14 аял, 85 эркек. Бишкек шаарынын коменданты кылмыш иштеринин азайгандыгын белгиледи. 26 мартка караган түнү 193, 27 мартка караган түнү 146, 28 мартка караган түнү 157, 29 мартка караган түнү 119, 30 мартка караган түнү 122 жаран кармалса, 31 мартка караган түнү 137, 1 апрелге караган түнү 119, 2 апрелге караган түнү 82, 3 апрелге караган түнү 54 жаран ички иштер бөлүмдөрүнө жеткирилген. Бүгүн 4 апрелде Бишкектеги Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасынан жана Аксай аймактык ооруканасынан 3 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу республикалык штабтан маалымдашты. Ооруканадан чыгарылгандар 24-25 жаштагы 2 эркек жана 45 жаштагы аял. Бейтаптардын абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Кайрадан алынган ПЦР анализи коронавирустун жок экенин көрсөттү, деп айтылат маалыматта. 4 апрель саат 10:00 карата коронавирустан 144 жаран жабыркап жаткан айтылган. Учурда 9 бейтап айыгып стационардан чыгарылды. 1 жаран каза болду. Коронавирус боюнча өлкөдөгү абал тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү маалымат жыйын берип жатат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетовдун маалымат жыйыны бүгүн 4 апрелде өкмөт үйүндө өтүп жатат. Учурда өлкө боюнча коронавирустан 144 адам жабыркап жатат. COVID-19 вирусун жуктуруп алган 9 медицина кызматкеринин ичинен 7 Жалал Абад облусунда, бирөө Бишкекте, бирөө Ошто катталды. Бүгүнкү күнгө карата вирус жуктуруп алган аныкталган 14 жарандын 5-өө чет өлкөдөн келишкен. Ал эми 9-у байланышта болгондор. 4 апрелге карата вирус жуктуруп алган аныкталган 14 бейтап жалпысынан 194 адам менен байланышта болгон. Учурда алардын аты жөнү такталып, табылып, тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатат. Коронавирус менен жабыркагандардын арасында 6 бейтаптын абалы оор. Алар оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Алар Ноокатта 59 жаштагы эркек оор абалда, Ошто 45 жаштагы эркек өтө оор абалда, жасалма дем алдыруу аппаратында кошулду. Ошто 63 жаштагы аял оор абалда, Ошто 60 жаштагы аял оор абалда, Жалал Абадта 33 жаштагы эркек оор абалдан чыкты, Нарында 60 жаштагы аял оор абалда. 4 апрелге карата республика боюнча COVID-19 вирусуна 144 жаран кабылды. Алар Бишкек шаарында 15, Ош шаарында 12, Ош облусунда 35, Баткен облусунда 3, Жалал Абад облусунда 67, Чүй облусунда 6, Ысык Көл облусунда 2, Нарын облусунда 4. 4 апрелде саат 10:00 карата республика боюнча COVID-19 вирусуна чалдыккан 14 жаран катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 1, Ош облусунда 5, Ош шаарында 2, Жалал Абад облусунда 6.